Ошентип көп аялдуулук деген көйгөй бизде жылдан жылга күчөп баратат. Бул көп аялдуулукка элдердин көбү өздөрү түшүнбөстүктөн деп ойлойм. Алымдарды күнөөлөйт, көп аялдуулукту пропаганда кылган. Кээ бирлери көп аял алып аткан депутат, чиновник же башка колунда бар адамдарды күнөөлөйт. Бирок жогоруда айтылгандай, көйгөйдүн өзөгү мына могул Курандагы 4-сүрө 3-аят. Ал эми жанагы депутат, алымдар жана башкалар ал жөн эле сабагы менен күрөшүп, сабагын күнөөлөп, сабагын жулгандан пайда жок. Ал бир канча жылдан кийин, бир нече убакыт өткөндөн кийин кайрадан өсүп чыга берет. Өзөгү жулунмайынча. Ал эми өзөгү болуп мына 4-сүрө 3-аятта жазылгандай. Экөөнө, үчөөнө жана төртөөнө үйлөнө бергиле деп турат. Эл ушул ислам динине ишенип, Курандагы айтылган көрсөтмөлөр туура деп жашай бергенде адамдарда көп аялдуулук бул эч качан так эсе жоголбойт. Улам бир убакыт өткөндөн кийин кайра чыгып, улам бир убакыт өткөндөн кийин кайра чыгып, улана берет. Ал эми Библия эмне дейт? Ушул көп аялдуулук жөнүндө. Ошого көңүл буруп көрөлүчү. Библиянын 1 Тимотейге жазган каты 3-бөлүм 1-7 чейинки стихтерде мындай деп жазылат. Жыйын башчысы кандай адам болуу керек дейт. Ким жыйындын башчысы болууга умтулуп жатса, ал жакшы ишти каалап жатат. Деп айтылып жүргөн сөз туура. Бирок жыйын башчысы кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек. Ал токто, акыл эстүү, адептүү, чынчыл, меймандос, окутууга жөндөмдүү, ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көржемей эмес, дүнүйөкор эмес, тескерисинче кичипейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн адам болуу керек. Библия адамдарга бир гана аял ал деп үйрөтөт. Ал жөнүндө Библиянын бир нече жеринде жазылган, бирок анын баарысына токтолуп отурбай эле биз бир эле стихти алып туруп, бир эле жерин алып окуп көрсөк, ал жыйын башчысы кандай адам болуу керек дегенде, ошого мүнөздөмө берип атат. Эгер жыйын башчысы болом десе, адам ал жакшы ишти каалап атат. Бирок ал адам ушундай төмөндөгүдөй сапаттарга ээ болуш керек деп туруп, анын адамгерчилигин, адамдык сапаттарын сүрөттөп жазып атат. Бирок ошол адамдык сапаттарынын сап башында бир эле жолу үйлөнгөн деп турат. Бир эле жолу үйлөнгөн адам болуш керек. Орусчасында бир аялдын деп турат да. Кыргызчасы ушундай экен. Орусчасын карап көрөлүчү мына. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж. Трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви Божьей. Жерден окугандай, епископ же болсо пастор кемчиликсиз адам болуш керек дейт. Ошол кемчиликсиз дегендеринин кандай кемчиликсиз адам болуш керек дегендин сап башында эле одной жены муж дейт. Бир гана аялдын күйөөсү болуш керек. 2, 3, 4 аял эмес. Ошондуктан Библияны ыйык китеп катары тутунуп, христиан мамлекеттеринде 2 аял, 3 аял деген бул жат көрүнүш. Ошондуктан бир гана аял ал дейт. Бир гана аял ал. Ошол бир аялга верный бол дейт. Тилекке каршы биздин кыргыз тилде верный деген так сөз жок. Сөз болбогондон кийин ага түшүнүк дагы жок.
Верный деген сөздү биз интернетке кирип азыр кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн карап көрөлүчү. Верный десең так өзүнө бир сөз чыкпайт экен, ошон үчүн верный человек деш керек экен. Верный человек деп жазса, ишенимдүү адам дейт. Ишенимдүү адам, ишенсең болот буга дейт. Бирок бул дагы верный деген сөздү 100% так маанисин бербейт. Анткени бизде андай сөз жок. Сөз болбогондуктан демек түшүнүк дагы жок. Түшүнүк болбогондуктан демек верный жашоо дагы жок. Верный деген жашоо дагы жок. Верный деген сөздү орус тилинин сөздүгүнөн карап көрөлүчү. Кандай деген түшүндүрмө берет экен. Верный, верная. Кому чему? Вполне преданный, неизменный в своих чувствах, отношениях, в выполнении своих обязанностей, достойный полного доверия. Кимдир бирөөнө же эмнеге, бир нерсеге толугу менен өзүн арнаган, өзүнүн сезимдеринен эч качан өзгөртпөгөн, мамилесин эч качан өзгөртпөгөн, өзүнүн милдеттерин так аткарган аягына чейин, ага толук ишенгенге татыктуу адам дейт. Ошону верный дейт экен. Неизменный в своих чувствах дейт. Эгер сүйүү сезими болсо, кай бир эркектин аялга болгон, ошол сезимдери эч качан өзгөрбөйт, башка бирөөгө бурулуп кетпейт, таштабайт, экинчи, үчүнчү аялга багытталбайт. Неизменный в отношениях дейт. Мамилеси эч качан өзгөрбөйт. Алгы чакта алтыным алгандан кийин катыным деген мамиле жасабайт. Башында кандай жакшы мамиле жасаса, сүйсө, ал ошол бойдон калат дейт. Выполнение своих обязанностей, өзүнүн милдеттеринде аткарууда ар дайым ишенип ойдон. Башында кандай ишенимдүү болсо, аягына чейин ошондой ишенимдүү ойдон калганды, жана толук ишенүүгө татыктуу адамды ошону верный дейт. Буга толук ишенсең болот. Мисалы, бир аял киши бир эркек кишиге турмушка чыгып атып, ага толук ишенсе болот. Бул экинчи, үчүнчү аял алам дебейт кийин. Азыр сүйүп, эртең сүйбөй калбайт. Азыр жакшы мамиле жасап, эртең кайра жаман мамиле жасабайт. Ал ар дайым ишенимдүү ойдон калат. Бул ишенимдүүлүккө татыктуу адам дегенди верный дейт. Верный. Тилекке каршы биздин кыргыз тилинде мындай так сөз жок, так которулган верный. Демек сөз болбогондон кийин түшүнүк дагы жок, түшүнүк болбогондон кийин верный жашоо дагы жок. Ал эми Библия толугу менен ушул верныйлыкка үйрөтөт. Үйлөнсөң дагы, жумушка орношуп бир жумушту, кайсы бир жумушту иштеп атсаң дагы, ал жумуштан кыянат пайдаланып, коррупция жолу менен өзүнчө бай жолуна ээлебей, уурдабай мамлекеттен кайсы эмне жумушту тапшырып берсе, ошону так аткарганды верный дейт. Кудайга болгон ишенимде дагы Библия верныйлыкты талап кылат. Кудайга дагы верный бол дейт. Кудайга ишенсең, ошондой верный бол. Үй бүлөдө дагы верный бол дейт. Ошондуктан Библияда дагы верныйлык жөнүндө мынтип айтат. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Лука 16-бөлүм 10 стих. Кичинекей ишке ишенимдүү адам, ал чоң ишке дагы ишенимдүү дейт. Кичинекей ишке ишеними жок, ишенимсиз адам, ал чоң ишке дагы ошондой ишеними жок. Туура эмес мамиле жасайт дейт. Верный эмес. Так жүрбөйт. Алдайт. Ага эч качан ишенип тапшырып бере албайсың. Кенеде ишке ишенимдүү болсоң, анан чоң ишке дагы ишенимдүүсүң дейт. Ошондуктан Библия адамдарды ар бир Кудайга ишенип, Библияны ыйык китеп катары тутунган адамды кичинекей ишке дагы ишенимдүү бол дейт. Кенеде эле ишти берип тапшырып бердиби сага, ошого ишенимдүү бол. Так аткар, алдаба, уурдаба. Ошол сыяктуу эле үйлөнүүдө дагы аялыңа ишенимдүү бол, аягына чейин. Аял болсо күйөөсүнө. Ошондуктан христиан маданиятында
эки жубай же болбосо эки адам баш кошуп атканда, аял менен эркек, экөөнөн пастор сөз алат. Экөөң өмүрүңөрдүн акырына чейин бири бириңерге верный болом деп убадаңарды бергиле деп. Экөө бири бирине өмүрүбүздүн акырына чейин бири бирибизге верный болобуз. Башкача айтканда, экинчи аял, үчүнчү аял, төртүнчү аял дегенге орун жок. Экөө бири бири үчүн гана экөө бири бирине өздөрүн арнап коюш керек. Толугу менен арнап. Ошону верный дейт. Верный болго дейт. Ал эми исламда мындай түшүнүк жок. Верный деген. Ошондуктан экини ала бер, үчтү ала бер, төрттү ала бер. Кааласаң кетирбей. Кайра башкасын алып аласың. Алас келсе мута деген бар. Мута кылып барып кел. Ошентип ислам дининде верный деген жок түшүнүк. Анан өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Кудай адамды верный бол дейби? Никени ушундай верный, бири-бирине арнап койсун деп жаратканбы никелик жашоону? Же экини, үчтү, төрттү ала бер деп айтабы Кудай? Кайсыл көрсөтмө боюнча, Курандынбы же Библиянынбы көрсөтмөсү боюнча жашаган туура? Муну жөн эле адамдык эле ойго салып карап көргөндө, кайсынысы туура? Коомдо ар бир үйлөнгөн адам бири-бирине верный болгон жакшыбы? Же туш келди ар кандай эле экини, үчтү алып кааласа кетирип кайра башка ала берген туурабы? Өзүңөр ой жүгүртүп, анан жыйынтык чыгарып көргүлөчү.